1-ноябрь күнү президенттин облустагы ыйгар мукуттуу өкүлү Эрмат Жумаевдин демилгеси жана Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен Талас облусунда жалпы ишембилик уюштурулду. Альянс Алтын компаниясы техникалар үчүн күйүүчү май, жумушчуларга колгап, таштанды салганга кап жана ичүүчү суу менен камсыздоо жагын чечип берди. Баарын дайындап, жергиликтүү бийлик өткөрүп, уюштуруу иштерин убагында аткарды. Биздин Талас облусунда ыйгар мукуттуу өкүлдөрүнүн буйругу чыккан. Жалпы шаарда, райондо, облус аймагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жергиликтүү калкты тартуу менен биргеликте тазалык акцияларын өткөрүү, көчөлөрдү тазалоо. Анан бүгүнкү күндө ошол биздин ушул ишембиликти колдоо максатында Альянс Алтын компаниясы жетекчилигине жалпы кызматкерлерине ыраазычылык, ошол баягы ишембиликке чыкчу адамдарга, кызматкерлерге ошо колга болобу, суусу болобу ошондой бир жардам менен жардам кылып атышат да. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Ишембилик облустун бардык аймагында уюштурулду. Анын алкагында сейил бактардын аймагы, көчө бойлору тазаланып, айлана чөйрө иретке келтирилди. Өзгөчө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер активдүү катышып, тазалыкка чоң салым кошту. Президентибиз баш болуп өзү бардык жерде тазалыкты камсыз кылып, өзү чыгып таза баягы ишембиликтерге катышып жүрөт. Биз дагы ошол демилгени колдоп кетишибиз керек да. Бул ар бир жаран, ар бир жашоочу ошо өзүнүн тегерегин, ар бир ишкер өзү иштеп аткан мекеменин тегерегин таза кармаса, ошо аймагыбызда тазалыктар камсыз болот эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Алтын Альянс тарабынан жардамдар берилип турат. Ушул ишембиликте дагы Алтын Альянс тарабынан ишембиликке тартылган кызматкерлерге, жарандарга иш алып баруусуна шарттар түзүлүп берилип атат да. Күндүн суугуна карабайбыз, биз кар жааса да таш жаабаса эле болду, чыгабыз. Өзүбүздүн жерибиз үчүн, өзүбүздүн шаарыбыз үчүн бүт күчүбүздү жумшап тазалыкты кармаганга аракет кылабыз. Ар бир субботниктен тышкарыда жыйнап турабыз. Мен Талас шаарынын тургундарын жана конокторду тазалыкты кармап берүүгө чакырат элем. Белгилей кетсек, жер үйкенин иштеткен бул компания облустук деңгээлдеги тазалык акцияларына ар дайым колдоо көрсөтүп келүүдө. Бул сапарда жардам берип, айлана чөйрөнү иретке келтирүүгө салым кошту. Былтыркы жылы дагы ушундай эле жалпы облустук ишембилик Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен өткөрүлгөн. Быйылкы жылы дагы Альянс Алтын компаниясынан жалпысынан 270 000 сомдон ашык акча каражаты каралып, ал каражатка атайын кол каптар, таштанды чыгарганга каптар жана ошондой эле 900 литр күйүүчү майлоочу майларды алып берүү жагы пландаштырылды. Тазалык абдан биз үчүн маанилүү, керек. Компания тазалык тармагында дагы өзгөчө көңүл бурат. Ишембиликке чыккан жалпы мекеме уюмдардын кызматкерлери ынтымакта иштеп, шаар, район борборлорун жана жол бойлорун иретке келтиришти. Тазалыкка үндөгөн демилгеге кайдыгер карабаган жергиликтүү тургундар да катышып, өздөрү жашаган аймактарды тазалашты. Белгилей кетсек, Альянс Алтын жылына облустагы ишембиликтерге жана жашылдандыруу иш-чараларына жакындан колдоо көрсөтүп келет.